Саламатсыңарбы балдар? Азыр кыргыз тили сабагы. Баарыбыз окуу китеп, колдонмо дептер жана калемсап даярдап отурабыз. Эгерде даяр болсоңор, анда сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы менин күн тартибим. Сабактын максаты төмөнкүдөй. Бүгүнкү сабакта биз убакытты туура пайдаланууга жана бир күнүбүздү туура пландаштырууга багыт алабыз. Жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз. Аларды катыштырып, сөз айкашы, сүйлөм түзөбүз. Балдар, силерге мындай суроо. Силер канчада турасыңар? Мисалы, мен саат 7:00 турамын. Баарыбыз жооп беребиз. Азыр биз Нурдиндин күн тартиби менен таанышабыз. Баарыбыз окуу китептин 64 бетин ачтык. Нурдин 7 жашта. Ал 1-класста окуйт. Нурдин бизге өзүнүн бир күндүк жасаган жумуштарын айтып берди. Кана баарыбыз чогуу окуйбуз. Саат 7:00 турам, жуунам, тамак ичем. 8:00 сабак башталат. Саат 12:00 үйгө келем, тамак ичем, апама жардам берем. Саат 14:00 музыкалык мектепке барам. Саат 16:00 үйгө келем, эс алам, сабак окуйм. Саат 18:00 телевизор көрөм, музыка угам, тамак ичем. Саат 21:00 уктайм. Текстке карап, суроолорго жооп беребиз. Нурдин саат канчада турат? Нурдин саат 7:00 турат. Нурдиндин сабагы саат канчада башталат? Нурдиндин сабагы саат 8:00 башталат. Музыкалык мектепке канчада барат? Саат 14:00 музыкалык мектепке барат. Нурдин саат канчада уктайт? Нурдин саат 21:00 уктайт. Жаңы сөздөр менен таанышабыз. Буларды катыштырып, сөз айкашы жана сүйлөм түзөбүз. Турам, жуунам, сабак башталат, үйгө келем, тамак ичем, апама жардам берем, эс алам, телевизор көрөм, музыка угам, уктайм. Мен саат 6-да турамын. Жуунамын. Сенин сабагың саат канчада башталат? Саат 14:00 үйгө келем, тамак ичем, апама жардам берем. Саат 13:00 эс алам. Телевизор көрөм, музыка угам. Саат 21:00 уктайм. Биз азыр Акылайдын бир күндүк жасаган жумуштары менен таанышабыз. Баарыбыз слайдка карап, туура окуп отурабыз. Саат 7:de бети колумду жууйм. Демек, Акылай саат 7-де турат экен. Саат 7-ден 15 мүнөт өткөндө көнүгүү жасайм.
Saat 7'den 30 мүнөт өткөндө тамактанам. Saat 8'de мектепке барам. Saat 9:00'дө сабагым башталат. Saat 13:00'дө түшкү тамагымды жейм. Saat 14:00'дө үй ишин аткарам. Saat түшкү 15:00'дө сейилдейм. Кечки тамагымды saat 6:00'дө жейм. Saat 21:00'дө уктайм дейт. Баарыбыз өзүбүздүн күн тартибибизди айтканга аракет кылабыз, балдар. Баарыбыз колдонмо дептерибиздин 89 бетин ачтык. Акыл айдын азыр күн тартиби менен тааныштык. Биз сүрөттөргө карап, сүйлөмдөрдү толуктап жазабыз. Саат канчада турат Акылай? Эгерде силер жазып бүтсөңөр, анда чогуу байкайлы. Saat 7'de турам. Saat 7:15'te көнүгүү жасайм. Saat 7:30'da тамактанам. Saat 8:00'дө мектепке барам. Түшкү 13:00'дө тамактанамын. Saat 14:00'дө сабактарымды аткарамын. Saat 15:00'дө сейилдеймин. Saat 18:00'дө тамактанамын. Saat 21:00'дө уктаймын. Балдар, силер саат канчада уктайсыңар? Азаматсыңар эгерде жазып бүткөн болсоңор. Эми текшеребиз. Күн тартип. Биринчи эмне кылыш керек? Баарыбыз сүрөттөргө карап, туура жообун табабыз. Турам биринчи сүрөттө, көнүгүү жасайм, тамактанам, мектепке барам, сабак окуйм, ойнойм, үй ишин аткарам, тамактанам жана уктайм. Азаматсыңар. Демек, биз бүгүнкү сабакта бир күнүбүздү кантип пландаштырууга багыт алдык, балдар. Унутпайбыз, күн тартиби адам үчүн эң керектүү. Баарыбыз, эгерде убакытты туура пайдалансак, көп нерсеге жетишебиз, балдар. Үй иши. Бүгүнкү сабакта үйрөнгөн жаңы сөздөрүбүздү жаттап алабыз жана аларды катыштырып оозеки сүйлөм түзөбүз. Саламатта калгыла, балдар. Силер азаматсыңар.